Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala çeksiz maqtovlar bolsun. Janaqırqı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın salamı jana salavatları bolsun. Assalamu aleykum hormatly musulman mertoğanlar. Sobubek Sariyev emi muğalim direktorlordu korkutuu joluna öttü. Al öz sözündө mektepke Bakirovду kirgizbegile men sizге murda ele eskirtkem. Emi dagы kimdir bирөө мектебине киргизип YouTube'га чыга турган болсо өзүңөрдөн көргүлө деп коркута баштаган. Урматтуу мектеп жетекчилери, мына YouTube'га дагы экинчи жолу чыгып атабыз. Бирок мурункуларды тур кайталап берип атат. Вот поэтому мен сиздерге предупреждать эткем. Азыр мына 27-чи мектеп дагы YouTube'га чыкты. Эгерде ким ушундай алып туруп дагы чыгара турган болсо, пинайте на себя. Мен сиздерге предупреждать эткем. Мектепке бир да адам кирбеш керек. Чужой. Поставьте дежурного. Керекпи чужойду барып айткыла ошол. Эгерде бак кирип келе турган болсо айткыла ушундай болот атат. Сүйлөшкүлө отдельно мектепке ошо киргизбегиле мектепке. Дагы чыга турган болсоңор эгерде YouTube'га. Анда өзүңөрдөн көргүлө. Эски видеолорду киргизип жатат дейт. Ооган таладагы жана көк алмадагы видеолор бүгүнкү күндө болуп жаткан окуя. А балким билим берүү министрлигине же прокурорго булар эски видеолор жөн эле мени жаман көрсөткүсү келип жатат деп актангандыр. Эми эски видеолорго кайтып келсек, мына ушул эле райондо мугалимдердин кысымынан көптөгөн кыздар ыйлап кайрылышкан. Жолду баары чечесиңерди айтыңыз го эжеке, сиз өзүңүз деле айтыңыз, Айчыра кечке. Далең эжеке өзү ham айтты, чечесиңерди, кече маған өзүм билем де түртүп чыгарып жүрүп, кайра апам келсе, чечтиргизбе, тиешел жерлерге кайрылткызбай эле кой кыздарыңды, ушундай депсиңер. Директорубуз бизди урушуп, бул нерсе уставта жок, мынтенге силер такыр мүмкүн эмес. Жолукту же арткага салып келгиле, же такыр жолуксуз киргиле деп бизди ошентип айтты. Бир ай директордун кабинетинен чыккан эмеспиз. Жанагы урушат эле дагы, урушкандан ыйлай берсең, ыйлабагыңды алып дагы катты кыйкырып, ан сайын урушат эле да. Чык мияка. Эжеке, бу чык мияка. Чыкпайт эжеке. Силерден сурабайт. Чык мияка. Эжеке, чык мияка ми? Эжеке колун urut коёр. Эжеке, чыкпайт. Булар ылды жактан чакырып атат эжеке. Бара бергиле. Жок, баспайсыңбы? Тартпаң эжеке, буну неге тартып атасыз? Ылды жактан чакырып атат бизди. Ооба, машина ичинде отурган жерде эшикти ачып эле баскылап атам десе, эжеке мен түшпөйм десе деле болбой, колунан ушунча катуу тартып, эжеке колум ооруп атат деп ыйлаганына карабай, эжекелер ушу тартышыптыр да. Кийин акыры алып калыштыр, келишкен жок окуучулар, оронгон кыздар. Мен сенин айткан приказыңды аткарып иштеп калдымбы? Мен сенин эжекеңмин го? Не болуп атасың, эй? Эй бала, кысып жүргөн айтып коеюн, эй. Не болуп атасың былжырап? Мен өзүм билем. Кимди кандай окутам, кимди хиджап менен киргизем, кимди хиджапсыз киргизем, болуптурбу? Жөн жүргүнүң, эй, жинге тийбей, байтан бери тек койсо. Сени учетко койдурамын, эй. Жана алардын кээ бирлеринин ата-энелери чогулуп, Сариевдин иш кабинетине чейин барышкан. Кээ бир кыздар жолугуу үчүн жемеге алынып, аларга психикалык каттуу сокку болгондуктан өздөрүнүн жанын кыюуга да аракет кылышкан. Сен аркыңа мен ушунча проблема кылтам. Сен де бертеменде бер башым ооруп атат, андай мындай. Сен деп бардың ушунча ар сабакта ыйлатып чыгып атат. Эжеке, неме депчи, сен андай, сен не антасың, сен не минтасың деп анан кийин болсо сен неме деп ар балакетке киришип, сен жалган сүйлөп атасың, сен жалганчысың деп неме деди да, оронбой эле жүрсөң болот го, андай мындай 5 убак намаз окуп, андай нерсе жок. Болса чыгып кет бар медресеге барып оку деп, мен болсо 11-дин базасынан бүтүп чоң окуу жайга тапшырам десе, айтсам эжекелер эртеңки такс балдарым төмөн бүгүн деле эжекелер кечке мени сүйлөп, бардык класстын жанында кечке мени сүйлөп кысып чыдады. Класстын ичинде зорго чыдап отурдум. Кетип калсам дагы уят болом деп зорго чыдап отурдум. Эчтеке кылга албай калдым, чайдагы эчтеке өтпөй атат. Ушунчалык кыйналып өлгүм келип кетти. Бирок Собубек Сариев ал маселени көңүл сыртында калтырган. Кеминде пошолна деп кабинетине кирип кеткен. Бар кете. Көрдүңөрбү? Өзүнүн сезими бар бар кете берди. Берде бул райондо мектептердеги шырдалып келбеткен. Уктарып пошол на деген уктарбы?
Прокурор болсо андай факт катталган жок деп тим болду. Эми минтип кайрадан сентябрь айында кайталанып жатат. Негизи Сариев: урматтуу жетекчилер, эми жоолукка каршы болбогула. Мыйзамда жоолук менен мектепке кирүүгө тыюу салбайт экен. Устав деген балени четке сүрүп койгула. Эгер ал мыйзамга каршы келсе, мындан кийин бириңдин да жоолукчандарга кысым кылганыңарды укпайын. Натыйжасында мен элге жаман көрүнүп жатам деп мугалим директорлорго катуу эскерткендин ордуна кайра коомчулукту дүрбөтүп, элдин кычырына тийип жатат. Демек бул киши маселенин алдын алгысы келбейт экен. Тескерисинче мугалим директорлордун ишин алып, коркутуп, үркүтүп иш алып барып жатыптыр. Урматтуу мектеп жетекчилери, мына YouTube'га дагы экинчи жолу чыгып атабыз. Вот поэтому мен сиздерге предупреждать эткенмин. Азыр мына 27-чи мектеп дагы YouTube'га чыкты. Эгерде кимде-ким ушундай алып туруп дагы чыгара турган болсо, пинайте на себя. Мен сиздерге предупреждать эткенмин. Мектепке бир да адам кирбеш керек, чужой. Поставьте дежурного. Керекпи чужойду барып айткыла, ошол эгерде бак кирип кире турган болсо айткыла, ушундай болуп атат. Сүйлөшкүлө отдельно мектепке, ошо киргизбегиле мектепке. Дагы чыга турган болсоңор эгерде YouTube'га, анда өзүңөрдөн көргүлө. Балким мугалимдерди да ушул жол менен митингге чыгаргандыр. Урматтуу бийлик төбөлдөрү, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбызбы, же Сариевке окшогондор менен талашып тартышып жүрө беребизби? Бул киши коомчулук менен мугалимдердин ортосунда чоң карама-каршылыкты пайда кылып жатат. Жана бийликтегилерди элге жаман көрсөтүп жатат. Бүгүнкү биздин келечектеги муунубуз болгон жаш окуучулар укуктуу, татыктуу илим алышка тийиш да. Бирок ушундай укуктуу илим алышына каршы болгон бүгүнкү күндө мектептерде өтө бир чоң көйгөйлөр пайда болду. Билим алганы келген кыздарды же мугалимдерди жоолуктун артынан кууп чыгып атыптыр мектептерде. Республиканын бардык аймактарында катталып атат мындай окуялар. Ошолорду буларга ким укук берди? Мыйзамды сактап атса, мыйзамды сактабаган ошол мектептин жетекчилерине, мугалимдерине чара көрүш керек тез арада. Алар мектепке келе албай атыр, жоолугуңду чечпесең мектепке кирбейсиң деп атыр. Бизге өтө көп кайрылуулар болуп атат. Кааласаңыздар далилдерин беремин. Чара көрүлүш керек. Эмне үчүн мыйзамды сактабайт алар өздөрү? Биздин мектептин уставы бар деп кээ биркилер киргизбей атышыптыр. Мыйзам болгондон кийин мыйзам жогору турат да. Эми бардык мамлекеттерде ошо жоолукчан кыздар барып атат. Европада, Россияда, Америкада барып атышат мектептерине. Биз да укуктуу мамлекетпиз. Мыйзамда так жазылган дин тутуу эркиндиги. Алардын акысыны, укугуну ким эмне үчүн тебелейт алар? Жооп бериш керек аларга. Сөзсүз төрайымсыз протокол тапшырма берип койсоңуз, ал каралыш керек. Ошо директорлорго катуу чара көрүлүш керек. Мектептерде кыздарды, мугалимдерди киргизбей коюшка акысы жок алар. Бул кишиге чара көрүп, иштен алынуусун бийлик төбөлдөрүнөн суранып кетебиз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.